Саламатсыздарбы, парламентаризм сабактары талкуусун баштайбыз. 4-июнда өлкөбүз парламентаризм күнүн белгилейт. Андан көп өтпөй 24-июнда болсо Кыргызстандагы парламенттик системанын түптөлүшүнө 80 жыл толот. Студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков. Кош келдиңиз. Мына тарыхчылар Кыргыз элинде парламенттик демократия илгери эле болгон, жанагы аксакалдардын кеңешин хандар деле уккан, курултай чечкен маселелерди деп айтылып келет. Ал эми мына бүгүнкү күнү сиз жетектеп жаткан жогорку кеңеш дагы ошол салтты улантып, мамлекеттик башкарууда мындай чечимдерди кабыл алуунун чордону боло алдыбы? Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биринчиден баарыңыздарды ушул ыйык Рамазан айы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Эми туура айттыңыз, мына 4-июнь мамлекетибизде парламентаризм деген күн болот бизде. Анан кийин парламенттин 80 жылдыгы болот. Мынакей ушул жылды биз белгилейбиз. Мунун баардыгы эмнеден келип чыгып атат? Бүгүнкү күндөгү мамлекетибиз башкы мыйзамда жазылгандай, конституциябызда жазылгандай, парламенттик, президенттик өлкө деп жазылып айтылгандан кийин мамлекет парламенттик жол менен кетип баратканын көрсөтүп атабыз. Биз ушу парламенттик жол менен иш алып барып бүгүнкү күндө айрыкча мунун келип чыгышы 2000 башталышы бул 2007 жылы болгон. Ошо партиялык системага өтүп, партиялык система менен жогорку кеңеш шайланган. Ал эми негизгиси болуп 2010 жылы жаңы референдум менен жаңы конституция кабыл алынып, ошондо парламенттик президент деген конституцияга жазылып, биз ошондой жолду тандап алганбыз. Мына бүгүнкү күндө парламент өзүнүн ишин көрсөтүп, парламентаризм Кыргызстандагы өзүнүн ишин көрсөтүп, башка өлкөлөргө да бир үлгү болуп жаткан мамлекет деп мен айта аламын. Ошол мамлекеттеги маанилүү чечимдер ушул дал ушул парламентте чечилип атат дегенге кандай мисалдарды келтире аласыз? Мисалы мисалы ошол эле айрым сиздин кесиптештериңиз айтып атпайбы? Чечимдерди башка жактан кабыл алып, баягы парламент жөн гана баягы нотариуска айланып калып атат дегендей сындар да орто жолдон айтылып кетти. Жок, мен андан алысмын. Парламент өзүнүн мыйзам менен көрсөтүлгөн укуктары бар да. Парламент өзүнүн ишин кандай алып барат, негизи кандай жол менен шайланат, парламент кандай түзүлөт, бунун баардыгы мыйзам менен чектелген. Ал эми парламенттин өзүнүн иши мына бүгүнкү күндө 120 депутат отурат, 6 фракция бүгүнкү күндө иштеп атат. Бул биринчи ошол мыйзам чыгаруу жолунда, ошондой эле чыгарган мыйзамдарды көзөмөлгө алуу, андан кийин эл өкүлү болуп, эл менен элдин көйгөй маселелерин, элдин үнүн ошо улуу трибунада өкмөткө, президентке жана башка жерлерге жеткирип туруу. Мына бүгүнкү күндө парламент ушул ишин кылып атат. Ал эми бардык нерсени мынакей бүгүнкү күндө ачык, айкындык менен көрсөтүлүп атат, түз эфирден да көрсөтүлүп атат. Улуу трибунага чыгып, ар кандай орчундуу маселелер, жаңжал болгон, коррупциялык элементке аралашкан иштер мамлекеттеги бүгүн бардыгы мына парламенттен алып чыгып, коомчулукка саясий чечимди кабыл алып, коомчулукка биз көрсөтүп атабыз. Анын бардыгы эмнеден келип чыгат? Ошол биздин жыйында, заседанияда, жыйналышта, жогорку кеңештин көрүп атасыздар. Ар кандай талкуулар болуп, 120 депутаттын талкуусунан өткөндөн кийин, анан кийин бир саясий чечим келип чыгып атат. Ошонун негизинде добушка өтүп, кайсы чечимди ошо добуш менен жеңип өтсө, мына ошол чечим саясий чечим же болбосо ошол мыйзам кабыл алынып атат. Мен ойлойм, бул жерде ар бир депутат өзүнүн ой пикирин көрсөтүп атат. Ой пикирин эркин түрдө микрофондо айтып атат. Муну коомчулук көрүп атат. Анан жогоруда сиз айтып кеткен бир башка тараптан басымдуу же болбосо
бир буйрук менен чечилип атат дегенде мен алысмын. Соңку айлардагы мынакей маанилүү чечимдердин бири бул жанагы өкмөттү алмаштыруу болду. Андан сырткары ТЭЦтин айланасындагы иликтөө жүрдү. Мына комиссия иликтеп жакында ошондой токтом кабыл алдыңыздар. Мына ушул нерселер, андан сырткары мына бүгүн эле мына башкы прокурордун отчетун карадыңыздар, коррупция маселелери каралды. Мына ушундай маселелердин баардыгында бул парламент өз алдынча чечимдерди кабыл алып атабы же кандайдыр бир башка ошол өкмөт менен же президент менен бир чогуу иштешип жасап атабы бул иштерди? Жок, мен айтып түшүндүрүп кеттим. Бул чечимдердин баардыгы талкуудан кийин жаралып атат. Мына жыйынга, күн тартибине кирет маселе, ошол жерден талкуу жаралат. Ага чейин комитеттерден бул талкуу жаралып келип, комитеттин чечими чыгып келип, анан атайын дагы жогорку кеңештин жалпы токтому чыгат. Ошол токтомдун негизинде саясий чечим болобу, мыйзам кабыл алынат да. Ошондуктан ар бир депутаттын бул жерде өз ой пикири мына палатадан билгизип, ошол ойго депутаттар ынанып, бир депутаттын оюна ынанып же бир топ депутаттардын оюна ынанган депутаттар мына ошол жакка өтүп, анан добуш менен баардыгы чечилип атат да. Анан басмадуурлук же болбосо бир буйрук менен аткарыл деген мен алысмын. Парламентаризм мына ушусу менен парламентаризм. Парламент ушул, эл өкүл деген мына ушусу менен айырмаланып турат бүгүнкү күндө. Бул баш мыйзамда да, конституцияда жазылган өзүнүн ыйгарым укуктары кандай болуш керек деп. Мен ойлойм бүгүнкү күндө жогорку кеңештин депутаттары, эл өкүлдөрү мынакей парламентаризм жолун жолдоп, көрсөтүп ишин алып барып атат. Жогорку кеңеште азыр мына 6 фракция бар, анын ичинен 2 оппозициялык фракция. Ошол жердеги депутаттардын пикирлери ошол жогорку кеңеш кабыл алган чечимдерде маанилүүбү же коомдук пикир дагы кандайдыр бир таасир берип атабы? Эми коомдук пикирден да ой алып атабыз. Мисалы, жылына жогорку кеңешке 100 миңдеген жакын арыз муун кат келип түшөт депутаттарга. Жалпы салганда төраганын атына, төраганын орун басарларынын атына, жалпы 120 атына 100 миңге жакын арыз муун каттар келип түшөт. Мына депутаттар ошол каттардын негизинде, кайрылуулардын негизинде мына талкуу жаралат. Бир орчундуу маселе жаралат. Ошондой эле коомдук эмес уюмдардан мыйзамдын долбоорлору келип сунушталат. Мында ушундай мыйзам бүгүнкү күндө коомчулукта талап болуп атат. Ошону карап көргүлө деп, мына ошондой нерсе талкуулардын негизинде мына бүгүнкү күндө парламент ишин алып барып атат. Анан кийин парламентте 4 коалициялык көпчүлүк башкаруу фракциясы, 2 оппозициялык маанидеги оппозициялык жол менен 2 фракция отурат. Бул жерде да көп талкуу менен иштер болуп атат. Мисалы, туура эмес кетип аткан кемчиликтер өкмөт жактан болобу, органдар жактан болобу, оппозиция айтып чыгып атат. Анын ичинде коалиция большинство алардын айтканы менен балким туура болсо кошулуп, ошондой жаза чараларын колдонгонго мынакей өкмөт башчысына сунуштап атабыз. Мунун баардыгы демократиялык жол менен парламенттин өзүнүн ишин көрсөтүп атканын мен дагы бир тактап кетет элем, айтып кетет элем. Мына 80 жылдык тарыхтын ичинде Советтер Союзу учурундагы жогорку советтин ишмердүүлүгү түшүнүктүү. Мисалы, ал коммунисттик партиянын гана көрсөтмөлөрүн аткарган. Андан кийинки болсо легендарлуу парламент болуп калды, көптөгөн маанилүү чечимдерди кабыл алды. Кийинки парламенттер болсо баягы президенттердин таасири алдында калып келди. 2011 жылдан кийинки мына 5-6 чакырылыштарда бир нерсе байкалат да, бул жерде ошол мына француз тилинен алынган да, бул пала деген сөз, сүйлө деген сөздөн алынган. Парламентте сүйлөп туруш керек, парламент курч болуш керек деген да бир дилемма бар. Ошол эле учурда парламент курч нерселерде, саясий маселелерди козгоодо сак болуш керек, мамлекеттин стабилдүүлүгү үчүн дагы иштеш керек деген дагы пикирлер айтылып кетет. Сиздин баамыңызда ошол парламенттин курч болгону мамлекетке пайдалуубу же болбосо стабилдүүлүктү сактаганы маанилүүбү? Эми туура айтасыз, мына 80 жылдык быйыл биздин Кыргызстанда парламенттин ошо эл өкүлдөрүнүн пайда болушу, түптөлүшү үчүн негизи. Анан легендарлуу парламент болгон, андан кийин 95-жылы 2000 жылга чейин башка система менен мажоритардык системага өтүп кеткен, баягы 2 палатадан түзүлгөн эл өкүлдөрү, анан кийин мыйзам чыгаруу өкүлдөрү болуп, алар бул жерлерден бир мандаттуу болуп, эл аркылуу шайланып келип, депутаттар болуп, мажоритарлуу болуп, президенттик башкаруу болуп турган. Андан кийин дагы мыйзамдар өзгөрүп, конституциялар өзгөрүп, мына бүгүнкү күндө 5-6 чакырыштын депутаттары да конституцияда жазылгандай өзүнүн ишин алып барып иштешти да.
Анан сиз айтып аткандай стабилдүүлүк ооба албетте бул мамлекетибизге керек. Ал эми чындык да керек. Мамлекет чындык бар жерде эч убакта жеңилбейт адам баласы. Ошондой эле чындык бар жерде баардык иш ишке ашат. Бүгүн болбосо да ал эртең ашат да, чындык бар жерде. Ошондуктан мен ойлойм, парламентте айтылып аткан чындык сөздөр, мисалы кээ бир жерлерде бизде парламентте депутаттар айтып чыгып атпайбы, коррупция менен күрөшүү, ошондой эле орчундуу маселелер көтөрүлдү. Коомчулук баардыгы билет. Көптөгөн коррупциялык элементтеги мамлекеттин бюджетинде ошондой эле доо кетирилген жерлер аныкталып атат. Бүгүн тергөө иштери жүрүп атат. Мунун баардыгы жакынкы эле күндөрү, жакынкы эле айдын ичинде парламенттен көтөрүлдү. Бул мен ойлойм депутаттардын айтып чыккан чындык. Бул эч кандай стабилдүүлүккө мындай доо келтирбейт. Ал эми башка ой менен, чыккынчылык ой менен кагыштыруу, башка бир иштер менен мамлекетти мындай стабилдүүлүгүн бузам деген ой пикирлер болсо, ага да айтылып турган, ага да чара көрүлө турган иштер бар, мыйзамдар бар да. Ошонун алкагында иштер алып барылат. Сиздин төрагалык ишмердүүлүгүңүздө бир нерсе байкалат да, ошол депутаттарга жанагы убактысынан ашыкчараак 10 секунд, 20 секунд убактысынан ашыкчараак сүйлөп алганга мүмкүнчүлүк берип коюу сизде көбүрөөк байкалат да. Эркин трибуна берип койгонуңуз үчүн кесиптештериңиздерден бир канча сын пикирлерди да уктуңуз окшойт. Демек бул баягы сиздин ошол баягы парламенттеги ишмердүүлүгүн эркинирээк алып баруу бул сиздин өзүңүздүн көз карашыңызга байланыштуу же регламентте дагы бул нерселер жазылганбы? Эми биздин иш чара, Жогорку Кеңештин парламенттин иш чарасы өзүбүздүн ички мыйзамыбыз бар, бул Жогорку Кеңештин регламенти. Ошого баш ийебиз, албетте. Андан турган мамлекеттик Кыргыз Республикасынын мыйзамдары бар. Ошолорго да баш ийебиз. Анан негизи эми ички маселе регламентибиз менен иш алып баргандан кийин эми ар жерде 100дөн ашык берене бар да. 100дөн ашык мыйзамыбыз бар, берене бар да мыйзамда. Анан ар бир берененде мындай жаттап алыш, аны эметиш кыйын, бирок окуганда, эстегенде ошо беренелер ойго келет да. Анан кийин кээ бир жерлерден бир аз кемчиликтер кетип калат беренелерден. Анан ошондо депутаттарга ыңгайыраак алар чыгып, чындыкты айтып, урматтуу төрага берененин мынча жерин, могу беренесине мындай болот дегенде, эгер туура болсо мен ал кемчиликти мойнума аламын. Бирок жана сиз айтып аткан убакыт мөөнөтү бул чектелген, бирок депутаттарга суроо иретинде 2 мүнөт берилет да. 2 мүнөт берилет, талкууга 3 мүнөт берилет. Анан депутаттар суроо берип атып же талкууда сүйлөп атканда баягы убакытты өздөрү байкабай калат. Аягында оюн жыйынтыкталбай, жетише албай калат. Ошондо алар суранып калышат. Урматтуу төрага бир аз убакыт кошуп берип койчуңуз дегенде, анан кийин бул баягы 10 секундтук баягы ой пикирин, ой жүгүртүүсүн бүтүрүп алсын дегенде эле шарт түзүп берип коем да. Албетте мунун баардыгы деле бүгүнкү күндө депутаттар туура көрүп атат. Бул системаны мурун деле бар болчу, бирок бүгүнкү күндө көбүрөөк колдонуп атат. Ошо болгон ой пикирин, жүгүртүүсүн толук ошо суроосун берип же ой талкуусун туура сүйлөп алсын деген эле ниет менен беремин. Будан эч кандай мен ойлоймун мындай аша чапкандык мен көрө албаймын. Жалпысынан мен эми муну депутаттар өзү баа берет. Төраганын ишин алып барып атканын, кандай жол менен алып барып атканын, кандай шарттар түзүлгөнүн аны депутаттарыбыз, эл өкүлдөрү өздөрү баа берет. Менин баамда мына Жогорку Кеңештин көптөгөн депутаттары 2016-жылдагы жанагы конституцияга өзгөртүү киргизилгенде өзүнүн баягы кескин пикирлерин айтуудан карманды. Анан дагы бир ошондой бир карманган учур бул ушул жылдын башында болду да. Жогорку Кеңеш тарайт деген сөздөр чыгып атканда депутаттардын көбү баягы убакыттын өтүшүн күтүп турушту да, эмне болуп кетет деп баягы мындай бир өздөрү дагы бир күтүү режиминде болуп калды да. Ошол маалда сиз парламенттин тарашына негиз жок деп айттыңыз. Мындай билдирүүгө эмне себеп болду? Эми эң негизгиси мыйзам талаасында айтканда депутаттардын тарашы өздөрүнүн колунда да, мыйзам менен. Мисалы депутаттар өздөрүн таркатуу үчүн добуш бериш керек. 80ден өйдө добуш менен бул токтом кабыл алынып, анан депутаттар өзүн таркатыш керек да. Бул мыйзамдын жолу. Экинчиси, жана өкмөткө ишеним көрсөтпөө боюнча өкмөт өзүн алып келгенде, эгерде Жогорку Кеңеш өкмөткө ишеним көрсөтпөй койсо, анда президент чечет же өкмөттү же парламентти таркатуу. Ошондуктан мен негиз жок дедим. Баардык нерсе
парламенттин таркашы депутаттардын колунда, мыйзам талаасында. Мыйзам талаасында ошол үчүн депутаттар мындай ошол маалда депутаттар мындай кадамга барбашын мен көрүп турганмын, билип турганмын, ошол негизинде айткам да. Мына 2015 жылы ушул 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаттары шайланып келгенде көптөгөн эксперттер бул парламентте жанагы фракциялык диктатура күчтүү болот деген бир божомолдорун айтышты эле да. Мына 2-3 жыл өткөндөн кийин эмнени айтууга болот? Депутаттар чыны менен эле өздөрүнүн фракциясынан, партиясынан эркин, көз каранды ой пикирлерин билдирип, мындай элдин шайлоочуларынын мүдөөсүн бул жерде чагылдырып атабы? Эми бүгүнкү күндө де-факто алганда ар бир депутат өзү округу бар да, район, облус, ушундай округтарды менен баягы бизде атайын эл менен жолугушуу, шайлоочулар менен жолугушуу деген жылда 3 жолу биз элге чыгып атпайбызбы? Ана ошондо округтарга барып туруп, ар бир депутат өзүнүн округтарынан элдин ошол жердеги көйгөй маселелерин угуп, эл менен жолугуп, жазып келип, анан кийин палатадан, биздин жогорку кеңештен өкмөткө болобу, башка органдарга болобу айтып атат. Буга эч ким тыюу сала албайт. Салынган эмес. Депутат өзүнүн оюн атат. А жалпы негизги маселелер болсо, мыйзам долбоор болсо, бул добуш менен чечилет. Мисалы, фракцияда каралып калса, фракциядан да бул добушка коюлат. Көпчүлүк кайсы добуш менен жеңип кетсе, көпчүлүк тарап, анда азчылык тарап ошол жака баш ийиш керек. Комитеттерден да каралганда көп нерсе, бардык мыйзам долбоорлору, ошондо комитеттин төрагасы добушка коет. Ошондо комитеттин депутаттары кайсы жак көпчүлүк ошо чечимди колдосо, ошо чечим залга чыгат, жалпы жыйынга чыгат. Ошондуктан биздин регламентте, мыйзамда так жазылган бардык нерсе добуш менен чечилет. Добушта көпчүлүк тарап кайсы жакта чечсе, ошол жака азчылык баш ийиш керек. Бул мыйзамда каралган. Парламенттин таратуу маселеси жыл сайын эле ушу жазында көтөрүлүп келип, анан кийин жайында басылып, кайра кийинки жылы жазында көтөрүлө берет да. Анан ушундан улам бир суроо чыгат да. Сиз жана айтпадыңызбы, бул эми депутаттардын өздөрүнүн эле колунда, өздөрү чечет ар дайым депчи. Мыйзам боюнча депутат өзү чечет. Бирок ушул парламенттин өнүгүшү үчүн парламенттер дагы, депутаттар дагы бат-бат алмашып, шайлоолорда тез болуп турганы, мындай депутаттардын жаңы бир муунунун келишине, парламенттин жаңы деңгээлге көтөрүлүшүнө себеп болор беле? Эми баш мыйзамда, Конституцияда 5 жыл деген мөөнөт коюлган. Бул жалпы биз Конституция кабыл алып аткандай жалпы элдик добуш менен чечилген. Анан кийин шайлоо болот парламентке. Айдан баягы тийиштүү барьерди өтүп келген партиялар, фракциялар болуп, бүгүнкү күндө кызматын кылып атат эл үчүн. Анан мен ойлоймун, эми башында айтып кетпедимби, парламенттин таркашы бул мыйзамда каралган, кандай жол менен. Ошонун негизинде. Ал эми парламент ошол убактагы, ошол доордогу парламент кандай элге кызмат кылды, кандай иш алып барып атат, эми аны коомчулук өзү баа берет. Анткени ар бир 5 жыл сайын мамлекетте парламентке шайлоо болот. Жаңы шайлоо даярланып, ошо шайлоо болот. Ошондо эл баа бериш керек. Ушул партия же ушул фракция, ушул партияны биз мурун шайладык элек, силер эл үчүн иштеген жоксуңар, мамлекет үчүн иштеген жоксуңар, жакшы мыйзам чыгарган жоксуңар деп туруп, аларды шайлоого коюшта бул элдин, коомчулуктун өзүнүн колунда. Коомчулуктун колунда, бул мыйзамда каралган. Коомчулуктун колунда, ошонун негизинде эл баа берет. Эгерде партия өзүн көрсөтүп, жогорку кеңеште партия, фракция ошол өзүн көрсөтүп, активдүү болуп, шайлоочулар менен иштешип, ошо фракциядагы депутаттар активдүү болуп, элге тийиштүү, мамлекеттин келечеги, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деген мыйзамдарды алып чыгып, аны 3 окуудан өткөзүп иш кылса, мен ойлойм, аларга да баа берет. Кийинки шайлоолордо ошол адамдын өзү үчүн же болбосо ошо партиянын мүчөсү эле деп туруп кайра добуш бергенге элде толук мүмкүнчүлүк бар. Буга эч ким токтото албайт, бут да тосо албайт. Бул мыйзам менен так аныкталган. Мен ойлойм, ошол үчүн парламенттин кылган ишине эл, ошол убактагы эл өзү баа берет, коомчулук баа берет. А парламенттин өзүнүн дээриндеги ишин мен ойлойм таза, элге иштеген, эл үчүн, мамлекеттин өнүгүүсү үчүн, мамлекеттин туруктуулугун сакташ үчүн мыйзамдарды кабыл алыш керек, ошол мыйзамдарды контролдош керек. Өкмөт алып келген мыйзамдарды контролдоп, аны 3 окуудан кабыл алып берип, мамлекетке жардам берген парламент болуш керек да. Мындан кийин ошол мыйзам чыгаруу бийлигинде кандай өзгөрүүлөр күтүлөт? Мисалы,
баарын эл чечет деп атпайсыздарбы? Ал эми парламент ошол жанагы азыркы бир айтылып аткан кемчиликтер, мүчүлчүлүктөр болуп калса ошолорду оңдоо аракетин көрүп жатабы? Мисалы ошол эле жанагы пропорционалдык партиялык тизме менен шайлоо системасы дагы өзүн актабай калды дегендей да пикирлер айтылып жүрөт да. Буга эмне дер элеңиз? Мыйзамда каралган негизинде шайлоо болуп атат. Ошол шайлоо менен айтпадымбы, партиялар келип жогорку кеңешке аттанып атат да. Анан эми азыр бүгүнкү күндө ошонун алкагына көптөгөн депутат топтор жаңы мыйзам жазышып атат. Өзгөртүү киргизүү боюнча бул Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде президенттик шайлоо деген мыйзам бар. Мына ошого өзгөртүүлөр киргизип атат да. Жакынкы күндөрү мен ойлойм палатага чыкса чоң талкуу болот булдачы. Жана айтып аткан, сиз айтып аткан пропорционалдык кандай болот, эмеде турган, списокто турган депутаттар эмес, талапкерлердин тагдыры кандай болот, ушунун баардыгы мына азыркы күндө жаңы мыйзам иштелип атат. Мен билемин, депутаттык топтор алар алып чыкканда чоң талкуу болот. А бүгүнкү күндө кандай мыйзам болсо, жергиликтүү кеңештердин мыйзамы атайын каралган, депутаттардын жогорку кеңештики кандай болсо, ошол мыйзам негизинде иш алып барылып атат. Албетте кемчиликтер бар. Бара-бара баягы көргөндөн кийин көп нерсе оңдолот, түздөлөт. Башка жактан да болгон өзүбүзгө тийиштүү болгон жагымдуу нерселер болсо, үлгүлөр болсо, аларды алып өзүбүзгө кошуп иштешибиз керек да. Системадан тышкары депутаттардын өздөрүнө дагы нааразылыктар жок эмес. Мисалы айрым учурларда депутат бизнестен келбеши керек, булар илим билимдүү адамдар болуш керек, интеллектуалдык деңгээли жогору болуш керек деген ойлор айтылып жатат. Сиздин оюңузча идеалдуу депутат кандай болуш керек азыркы учурда? Кыргызстанга кандай депутат керек? Да. Эл кимди тандаса, ошол депутат болот да. Анан кийин эми мыйзамды биз жаза албайбыз да. Бизнесмен же болбосо айыл өкмөтү же болбосо айылдык кеңештин депутаты же айылда жаралган малчы депутат боло албайт деп жазылган укугубуз жок. Анда биз адам укугун тейлеп коебуз. Бул жерде адам саясатчы, депутат болом деген адам өзү бөлүнүп туруш керек да. Бөлүнгөн кандай ошо коомчулук менен иштеш керек, эл менен иштеш керек, активдүү болуш керек. Мына ошол үчүн жогорку кеңештин депутаттары бүгүн депутат болуп отурат. Туура мыйзам жазган, мыйзамды так билген, ишти билген бизде деле мына бүгүнкү күндө парламентте андай атактуу кишилер отурат. Атактуу кишилер, тың жигиттер, тың мына аял кишилер бүгүнкү күндө парламентте жетектеп, парламентте бүгүнкү күндө өзүнүн үнү бар, өзүнүн добушу бар адамдар отурат. Биз жанагынтип сиз айткандай бөлгөнгө укугубуз да жок. Адам укугун чектегенге андай биздин милдеттүү да эмеспиз. Андай нерседен алыс болушубуз керек да. Жогорку кеңештин ушул чыгымдарына дагы коомчулук медиа дыкат байкоо салып келет да. Анан кийин айрым бир учурларда ушул депутаттардын санын аябай эле кыскартып койсок болбойт беле, 45-50 эле кылып койсок, анан бюджетин деле кыскартып салсак болбойт беле деген дагы ойлор айтылып калат да. Буларды сиздер угасыздарбы? Негизи ушул парламенттин чыгымдарын, депутаттын санын кыскартып салса эмне болот? Эми кыскарылып ушу болду го дейм, кыскарылып келипчи. Бүгүнкү күндө эми мамлекеттин баардык мыйзам, баардык системаны контролдоп турган бүгүнкү күндө жогорку кеңеш. Эми 50 депутат, 45 же 70 депутат кылса деле болот. Бирок эми мен ойлойм, канчалык депутат бүгүнкү күндө көбүрөөк болсо, ошончолук талкуу, ошончолук кызуу болот. Баягы контроль күчтүү болот. Эми 50 депутат менен сүйлөшүп алыш балким бир кызыктуу бир уюмдар болсо, балким мен адан алысмын. Мисалы өкмөттүн де бир сүйлөшүп алып 50 депутатты башкарып алыш, 45 депутатты колго алып алыш бул оңоюраак болот да. Бир тараптуу болуп калышы мүмкүн баардык нерсе. Бир тараптуу. 120 депутат көрүп атпайсызбы? 120 депутатты контролдош, 120 депутаттын оюн бир жерге алып келиш өтө кыйын. Ар бир депутаттын ар бир оюнун палатадан айтып турганы бул курч маселе. Курч маселе. Алар болуп аткан окуяны айтат. Алар чечиле турган окуяны айтат. Чечиле турган нерсени айтат. Болбосун бир нерсе деп айтышат да. Ушундай нерсе болбосун деп. Мен ойлойм, ушундай коомчулуктагы иштерди көтөрүп туруп айтып турган 120 депутаттын мен ойлойм бүгүнкү күндө мамлекетте кошуп атканда салымы чоң. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, жалпы ошол кыргыз эл өкүлдөрү болуп шайланган депутаттары жалпысынан 80 жылдын ичинде, анын ичинде атактуулары бар, өтүп кеткендерибиз бар.
жалпы ушул майрам менен куттуктаймын. Парламентаризм деп 4-июнуна майрам болуп атат. Бул парламент үчүн. Парламентаризм деп айтылышы да бул жакшы иштер менен артынан камтыйт. Парламент өлкө болгондон кийин мамлекетти демократиялык жол менен өнүктүрүү маселеси деп мен айтып кете алам. Ошол үчүн жалпысынан биздин кесиптештердин баардыгын ушул майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Маегиңизге рахмат. Парламентаризм сабактары талкуубузду ушуну менен соңуна чыгарабыз. Бүгүнкү студиябыздын коногу Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков болду. Саламатта калыңыздар.